الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala аяттың мазмұнында айтады: жана сенин Роббиң каалаган нерсесini жаратат, жана ошол жараткан нерселердин ичинен Аллах Таала тандап алат. Allah subhanahu wa ta'ala өтө көптөгөн махлуктар жараткан. Ошол махлуктардын ичинен бир түрдүү махлук бул периште. Периштелер бул Аллах Тааланын нурдан жараткан махлуктары. Периштелер Аллах Тааланын алдында даражасы бийик. Эгер периште дуа кыла турган болсо, дуасы кабыл. Эгер периште бирөөгө ортомчулук кылып шафаат кыла турган болсо, анын шафаатын Аллах Таала кабыл кылат. Эмне үчүн десе, анткени ал периште күнөө кылбайт да. Күнөөдөн таза. Аллах Таала Тахрим сүрөсүнүн 6-аятында периштелердин сыфатын айтат: "Ла я'суналлаха ма амарахум ва яф'алуна ма ю'марун." Периштелер Аллах Таала кандай нерсеге өкүм берген болсо, Аллах өкүм берген нерселерге алар тоң боюнда кылышпайт. Жана кайсы нерсени аларга буйрук берилген болсо, ошону так аткарышат. Бул периштелердин сыфаты да. Ошол күнөөдөн алыс болуп, күнөө кылбай, балким Аллах Таалага итаат кылганынын себебинен периштенин даражасын Аллах Таала көтөрүп койду да. Жана периште дуа кыла турган болсо, анын дуасы кайтарылбайт да. Эгерде бир жашы улуу аксакал карыя бизге дуа бере турган болсо, же диндеги улуулардан аалымдар дуа бере турган болсо, канчалык кубанабыз да. Периштелер эгер дуа кыла турган болсо, анын дуасы эч качан кайтарылбайт. Эми ошол периштенин дуасыны кантип алабыз? Периште бизге дуа кылыштык үчүн биз эмне кылыш керекпиз? Мунун жалпы алганда периштелер инсанга дуа кылыштык үчүн, периштелер ал адам үчүн кечирим сурап истигфар кылыштык үчүн адам диндеги амалдарга бекем болуш керек да. Аллахтын өкүмдөрүн бекем аткарыш керек. Шариятыбызда, динибизде өтө көптөгөн амалдар бар. Ошол амалдардын себебинен периштелер ал адам үчүн дуа кылат, истигфар кылат да. Мисал үчүн пайгамбарыбыздын бир белекелүү хадиси келет: кайсы адам жатаарда, уктагандан алдын даарат алып жата турган болсо, анда бир периште дайындап коет Аллах Таала. Ал периште бул таң атканга чейин, ойгонгонго чейин дуа кылып турат да. Аллахумма гфир ли абдика фа иннаху бата тахиран. Алла, сен мынау пендеңди кечиргин. Анткени бул пендең таза болгон абалда, даарат менен уктады дейт да. Таң атканга чейин периштени Аллах Таала дайындап коет. Ал периште ошол адам үчүн истигфар кылып турат да. Карап көрө турган болсок, оңой эле нерсе. Ошол учурда жатканы келгенде шайтан бизди азгырат да. Эртерээк жатсаң, даарат алып жата турган болсоң, уйкуң ачылып кетет да, деп шайтан азгырат. Неге? Түнү бою бизге периште истигфар кылып кечирим сурап туруусун каалабайт да. Аллах Таала райым кылган канчалаган адамдар бар, алар канча жылдан бери дайыма даарат менен жүрүшөт да. Жатарда да даарат менен жатат. Ошол себептен периште таң атканга чейин истигфар кылат. Ошол сыяктуу периштенин дуасына себеп боло турган амалдарды карай турган болсок, дагы бирөөсү пайгамбарыбыз хадисинде келет, мазмунунда: кайсы адам намазда турганда имам Фатиха сүрөсүн окуп бүткөндөн кийин амин деп айта турган болсо, ичинен амин деп айта турган болсо, жана ошонун амини периштенин амини менен дал келе турган болсо, анда гуфира лаху ма тақаддама мин замбихи, анын буга чейинки баардык күнөөсү кечирилет дейт да. Ал амин кандай амин? Өзгөчөлүгү кандай? Периштенин амини менен дал келип калды да. Ошол себептен Аллах Таала баардык күнөөлөрдү кечирип турат дейт. Ошол сыяктуу эле кимдеки мусулман бир тууганын кабар алып, зиярат кылып коеюн деп Аллах үчүн бара турган болсо, надаху мунадим минас сама, асмандан бир периште жар салат, жарыя кылат: антибта ва таба мамшака ва табаввата минал жаннати манзилан. Сен берекелүү болдуң, сен тазардың, жана сенин басканың дагы берекелүү болду, сен бейиштен өзүңдүн орунду алдың деп периште жар салат да. Ушул амалдар карап көрө турган болсок, инсан бул амалды кылат. Бул мага келди эле, мен барбай койсом болбой калат.
же болбосо барбай койсом таарынып калат, мамилебиз үзүлүп калат. Эмес, балким Аллах үчүн бара турган болсо, мусулман бир тууганымды кабар алып коеюн, ошол аркылуу мен Аллахымды ыраазы кылайын деп бара турган болсо, анда барганы дагы, баскан кадамы дагы берекелүү болот да. Берекелүү болот. Анын ал өзү ошол зиярат кылганын себебинен бейиштеги бир өзүнүн ордуну куруп койгон болот. Ошол сыяктуу эле оорулуу адамды зиярат кыла турган болсо, эртең менен барса, кечке чейин, кечинде барса, таңга чейин Аллах Таала 70.000 периштени даярдап коет. Алар ошол адам үчүн истигфар кылып турушат да. Ошон үчүн алымдарыбыз айтат, оорулууну зиярат кылганда кайсыл мезгилде барган жакшы десе, кайсыл мезгилде күн узун болсо, анда эртең менен барсын дейт да. Кечке чейин узагыраак мөөнөт болот, периштелер көбүрөөк мөөнөт истигфар кылышат да. Кайсыл мезгилде түн узун боло турган болсо, мисалы кышкы мезгилде түн узун боло турган болсо, анда кышында ошол мезгилде барсын. Ошол мезгилден кечке маал барсын дейт да. Эмне үчүн? Таң атканга чейин көбүрөөк мөөнөт, узагыраак мөөнөт, периште көбүрөөк истигфар кылат да. 70.000дин ар бири эле таң атканга чейин канчаны истигфар кылып коет да. Канча адам сиз үчүн кечирим сурап коет. Ал эми периште кайсы адам үчүн кечирим сурай турган болсо, Аллах Таала анын ошол ортомчулугуну, ошол кечирим сурагандыгын Аллах Таала кабыл кылып, жанагы адам күнөөсүнүн кечирилишине себеп болот. Дуа кылганда кээде дуа кылабыз, өзүбүз үчүн дуа кылабыз да. Өзүбүз үчүн дуа кылабыз. Эми пайгамбарыбыздын берекелүү хадисинде келет, кимде ким өзүнүн бир тууганына артынан туруп дуа кыла турган болсо, ey Алла, ушул бир тууганым кыйналып атты эле, өзүң жеңилдик берчи. Ушул бир тууганыма хидаят берчи. Тапканына, рызкысына береке берчи. Ушул бир тууганым ооруп атты эле, ушул оорусуна өзүң шифа берчи деп дуа кыла турган болсо, анын маңдайына Аллах Таала бир периштени коюп коет. Ал периште дагы лака мисла залика. Сага да ушундай болсун, сага да ушундай болсун деп дуа кылып турат да. Ошон үчүн дуам тезирээк кабыл болсун дей турган болсоңуз, анда өзүңүздүн мусулман бир тууганыңызга дуа кылыңыз дейт да. Анткени сиз башка бирөөгө жакшылык каалап атасыз, ошол себептен Аллах ыраазы болуп туруп периштени дайындап коюп, периште сизге дуа кылып атат да. Ошол сыяктуу эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү намаз окуду. Жамаат менен намаз окуду. Рүкү кылып, рүкүдөн тургандан кийин артта намаз окуган сахабалардын ичинен бирөөсү дуа кылды. Рүкүдөн кийинки дуа: Роббана ва лакал хамду хамдан касиран таййибан мубаракан фихи. Намаз бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз манил qail, жанагы сөздү, дуаны айткан ким деп сураса, сахаба айтты: мен Аллахтын элчиси. Мен айттым эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: лaqad ra'aytu bid'an wa 30 malakan. Мен 30дан ашык, 39га чейин периштелерди көрдүм дейт. Ябтадируна айюхум яктубунаха. Кимиси ошол оозунан чыккан дуанын сообуну кимиси биринчи жазып калат экен, шашылып атканын көрдүм дейт. Ушул сыяктуу дуалар, ушул сыяктуу амалдар мунун баардык адамдын күнөөсүнүн кечирилишине, Аллахтын алдында даражасынын көбөйүшүнө жана периштелердин дагы ортомчулугуна себеп болот да. Эми ар бир адам дүйнөдөн кайтыш болот. Жутаар абасы түгөнгөн күнү, ичкен суусу түгөнгөн күнү адамга өлүм келет. Куллу нафсин заиқатул маут. Ар бир жан ээси өлүм дамын татат. Бирок өлгөндө кандай өлөт деген маселе да. Кандай өлөт? Пайгамбарыбыз айтып койду: Тамутуна кама таишун. Сен кандай таризде жашоо өткөрсөң, кандай тарикада жашоо өткөрсөң, ошондой өлөсүң деди. Дин менен жашап, Аллахны ыраазы кылып, амалдар менен убактың өтө турган болсо, анда өзүң ошол жакшы акыбалда, ыймандуу болгон абалда дүйнөдөн кайтыш болосуң да. Өзүң каалагандай жашоо өткөрө турган болсо, динди, пайгамбардын сүннөттөрүнү, шариаттын өкүмдөрүнө көңүл бурбастан эле өтө турган болсо, Алла сактасын, өлөр алдында дагы ошол өмүр бою кылган жашоонун жаман амалдардын таасири кесепетинен улам Алла сактасын, жаман өлүмдө өлөт да. Эми ошо өлөр алдында периштелер келет. Рахмат периштелери, азап периштелери. Кайсы адамдарга рахмат периштелери келсе, ал адам бактылуу да. Ал адам эң бактылуу адам да. Эми Аллах Таала өзү бизге айтып койду. Өлгөнгө чейин даярдансын деп айтып койду: мен рахмат пенделеримди кимге түшүрөм? Кимге түшүрөт экендигин Аллах Таала алдын ала айтып койду да. Аллах Таала Куранда айтат: инналлазина қалу раббуна Аллах. Менин Роббим Аллах деп Аллахка иман келтиргендер.
жана ошол имандын лавазиматтарыны, иман кайсы нерселер бизден талап кылса, амалдарды да бекем кыла турган болсо, иманына бекем тура турган болсо, өмүр бою динден амалдан аткарып жашай турган болсо, татаназзалу алейхимул малаика. Ал өлөр алдында ага периштелер түшүрүлөт деди да. Бир периште деген жок, көптөгөн периштелер деди да. Периштелер эмне кылат келип? Сүйүнүч кабар айтат да. Ал сүйүнүч кабарда эч кандай жалган болушу мүмкүн эмес. Анткени ал сүйүнүч кабар Аллах тараптан келип жатат да. Алла тахофу, силер коркпогула. Өлөр алдында имандуу адамга периште келет даган сүйүнүч кабар. Периштенин келбети өтө жагымдуу, жакшы, нурдуу, келбеттүү болуп келет даган. Периштелер Алла тахофу, силер коркпогула. Вала тахзану, өткөн жашооңорго өкүнбөгүлө. Деп периштелер нахну аулияукум фил хаяти дунья ва фил ахира. Биз силерге бул дүйнөдө да дос элек, ахиретте да дос болобуз, силер менен чогуу болобуз дейт да. Кайсы адамдарга? Кайсы адам иман жана амалга бекем боло турган болсо.